Рахмат. Рахмат, Гүлзат Тыныбековна, абдан жакшы жаңылыктарды айттыңыздар. Бул боюнча деген бир нече жыл парламентте чоң ошол суроолор болгон, талкуулар болгон, мен да берген суроолор, сыртта биздин окуп келген жарандарыбыздан абдан арыздар көп түшкөн. Анан урматтуу Бекболсун Ишенбекович, сиз бул маселени жакшы билесиз. Сыртта жүргөндөрдөн дагы абдан мындай ошол кандидатский защитасында деген кандай өткөнүн сиз менден жакшы билген адамдарсыздар. Урматтуу министрибиз, сиз бул маселени да жакшы билесиздер. Ушуну жөнгө салып берсеңиздер, анан ошол билимге, илимге, мамлекетибизге кызмат кылам деген окумуштууларыбыздын саны көбөйсүн дегенге эле биз тилектешпиз. Жогорку кеңештин депутаттары көп сындайт деп сиздер да тарынбаңыздар, бирок бизде деген жарандардан келген суроолор бар. Анан сыртта мыктыларыбызды, билимдерди алып туруп, анан өз мекенинде пайдасы келбесе, алардын ата энелери бар, алардын жакындары бар, ошо балдарым ошо Кыргызстанга мекен, ошо кызматты өтөп, ошо Кыргызстанда жүрсө экен дегендердин тилектери мындай орундалсын дегенде эле сын ой пикирлер бизден айтылып атканын туура кабыл алыңыздар деп мен суранат элем. Единственное, жана комиссияларыңыздарды аттестациядан өткөндө бюрократия жагынан анан эски бир адаттар бар эле, ошону жокко чыгарып берсеңиздер, биз дагы илгерилеп астыга жылмакпыз деп мен суранат элем. Рахмат. Бул комментарий бербей эле коңуздар, бул сураныч да.